Бизде Түркиядан Айбек Теңизбаев жарандык активист түз байланышта. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сөзгүлөйм, саламатсызбы? Мына биз бүгүн коррупциялык схема дегеле Кыргызстанда коррупцияга күрөш кандай жүрүп жатат деген суроонун тегерегинде талкуу уюштуруп жатабыз. Сиз ушул Түркиядагы кыргыз жараны катары жана жарандык активист катары Кыргызстанга кандай баа бересиз? Ушул коррупция менен күрөшүүдө кандай кадамдар жасалып жатат? Чоң рахмат. Негизи чет өлкөдө жүргөндө Кыргызстанда болуп жаткан көйгөйлөрдү негизилеп Кыргызстанга жалпысынан дагы бир башкача баа берет экенсиң, башка бир көз караш менен карайт экенсиң, өзгөчө башка бир тажрыйбалар көргөндө. Коррупцияга токтолсок, эгемендүүлүктү алгандан бери бул көйгөй чындыгында чечилбей келүүдө, тамырын дагы жайып, азыркы учурда мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик системада келүүдө. Эми бунун кесепети катары өлкөбүздүн экономикасын өнүгүшү өтө басаңдап жатат. Негизи мамлекеттик системанын иштөөсү дагы өтө алсыз болуп жатат. Анан статистикага таянсак, негизи Transparency International деген уюм бар, чет өлкөлүк. Ошонун статистикасына таянып турсак, Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 130 орунду ээлеп турат да, өйдө ылдый болуп турат. Быйыл 2020 жылы 126 орун деп айтышыптыр. Бул чындыгында өтө бир төмөн көрсөткүч. Эгерде дагы жакшы аракет кылганда сөзсүз түрдө бул көйгөйдү чечмекпиз. Эми постсоветтик өлкөнү алсак, биздин регионду, ал региондон кайсы өлкөлөр мыкты жыйынтык көрсөтүп жатат. Эми Литва, Эстония, Латвияны албай эле коелу, биз Грузия менен Арменияны алалы. Ошол өлкөлөр чындыгында сөз менен эмес, иш менен, коррупция менен күрөшүүдө мыкты жыйынтык көрсөтүп жатат. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде болуп жатат? Алардын өзгөчөлүгү саясий эрктин болушу, системдүү түрдө кадам таштоо, ушулардан мыкты жыйынтык чыгарып жатышат. Эми Кыргызстанга токтолсок, Кыргызстанда системдүү түрдө коррупция менен күрөшүү керек болуп жатат азыркы учурда. Бир уруну Айбек мырза, ушундай системдүү түрдө коррупция менен күрөшүүгө эрк бар деп мамлекет башчыбыз да айткан болчу. Эмне тоскоолдук кылып жатат? Саясий эрк деген бул бир эле адамга байланган эмес. Саясий эрк дегенде биз бир топту алсак дагы болот. Бир эле адам эмес, ошол топтун саясий эрки болушу кажет. Ал топтогу адамдар кимдер? Эң башына турган президент, андан кийинки төрага, андан кийинки премьер-министр. Мына ошолордун мындай топ катары министрлердин топ катары саясий эрктигинин алсыздыгы тоскоолдук болуп жатат азыркы учурда Кыргызстанда. Системдүү бир кадам таштоо жоктугу тоскоолдук болуп жатат. Демек, башкы себеп системдүү кадам ташталбай жатат мамлекетте. Башкы себеп ушунда болуп жатат, системдүү түрдө. Системдүү түрдө деген эмне? Бул деген коррупциянын пайда болуп жаткан жерин жоюу. Эмне себептен ошол болуп жатат? Ушул суроого жооп издеп, ошону жок кылуу, ошол менен күрөшүү, ошону чечүү болуп саналат. Биз деген ууру коррупционер акчаны алгандан кийин анан аны кармап отургузууда көйгөйдү чече албайбыз. Ошо кесепетин, ошонун себебин изилдеп аныктап, анан системдүү түрдө күрөшүү керек. Бул деген системдүү түрдө деген мисалы мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүү жана башка ушундай бир нече факторлор бар. Айбек мырза, тилекке каршы бизде убакыт согуна чыгайын деп калды. Сиз дагы ушул Түркия мамлекетинен байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Айбек Теңизбаев жарандык активист Түркия мамлекетинен байланышка чыкты.